Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatlı okucular, biz Muhtasarul Qudri attu kitapten sabagımızda ulantudabız. Rahın degen kitapke zaloko koyu, kürege koyu, je bolsun barımtaga koyu degen kitapke kelip jetkenbiz. Құдай Таалам бұйырса мына бүгінгі сабақта ошол китептен улантабыз. Аллах Таалам бардығыбызга туура түшүнүк берип, уккан нерселерибизди, үйрөнгөн нерселерибизди жашообузга сиңирип, амал кылып, жана башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ فَأَنْفَقَهُ ثم علم أنه كان ضيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد يرد مثل الضيوف ويرجع بالجياد. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөм толук түшүнүктүү болуу үчүн сиздердин назарыңыздарды, көңүлүңүздөрдү ушул сүйлөмдүн ичиндеги зуюф деген сөзгө бура кетейин. Зуюф деп, бұл да эле бир акча бирдиги болуп эсептелет. Бұл да эле акча, дирхам. Болгону бунун сапаты абдан начар болгондуктан, буну соодегерлердин арасында ошол доорда кенен иштетилип, бирок байтулмал, жанагы банк кабыл кылбай турган акчалардан болгон. Негизинен, дагы бир эске салчу нерсе, негизинен соода сатык болгон кезде, адамдардын ортосунда алыш бериш болгон кезде адамдар эң таза сапаттуу алтын же күмүш менен тен жасалган дирхам, динарлар менен соода кылат. Мына ошондуктан соода болгон кезде биз ошол доорда соода барган кезде таза сапаттуу дирхам берилген же болсо таза сапаттуу динар берилген. Эми сүйлөмгө кайталы. Кодери рахматуллахи алейхи айтты. Демек кимде ким башка бир кишиден аласасы болсо дейт. Мисалга мен Алиден аласам бар. Али менден карыздар. Али менден телефон сатып алгандыктан дирхам карыздар. Айталы 10 дирхам карыздар. Фа ахаза минху мисла дайнихи. Мен 10 дирхам алдым. Алиден 10 дирхам алдым да фа анфакаху, аны жумшап ийдим. Иштетип жок кылдым. Сумма алима аннаху кана зуюфан. Андан кийин иштетип жок кылганымдан кийин мага анын зуюф, жанагы начар сапаттагы дирхам экендиги билинди, маалым болду. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча менде Али менен эч нерсе аласа бересем калбады, мен өзүм акымды толук алган болуп эсептелем. Бул сүйлөмдө бир канча нерсени айта кетүү зарыл болот. Бирок биринчи эмне дедик? Абу Ханифанын көз карашы боюнча эч нерсе аласа бересеси жок дедик. Эмне себептен? Мурунку сабактарда соода сатык китебинде риба темасында сиздерге бир пайгамбарыбыз саллаллаху бир хадисин айткан элек. Джайидуха ва радиуха саваун деп. Алтын күмүштүн эң таза сапаты менен эң начар сапаттары, дирхам, динарлардын эң таза сапаты менен эң начар сапаттары өкөөнүн өкүмү эмне? Бирдей деген. Риба боло турган нерсени, жынсташыны бири-бирине алмаштырганда сапат эске алынбайт, салмак эске алынат деп. Салмактары бирдей боло турган болсо, ошондо риба болбойт. Эгерде салмактары, сапаттары ар башка болуп, салмактары дагы ар башка боло турган болсо, анда сүткорлук болуп калат деп. Мына ушул жерде дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи даана ошол хадисти карманып туруп, ушул өкүмдү чыгарган. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне дейт? Зуюф да эле дирхам дейт. Ошол дирхамнын өлчөмүнчө, ала турган дирхамынын өлчөмүнчө зуюф дирхам дагы алган болсо, бул өзүнүн акысын толук алган болуп эсептелет. Мына ошондуктан мунун сенин алтыныңдын, сен берген дирхамыңдын начар сапаты начар эле деп туруп, канын үстүгө бир акча алуу эмес, мүмкүн эмес. Себеби бул эмне болуп калат? Сүткорлук болуп калат дейт. Салмактары бир болгон кезде сапаттары ар башка болуп кала турган болсо дагы эмне экен? Салмакты эске алабыз да,
толық өзінің ақысını алған болып есептеледі дейді. Бирок бұл сүйлөмдө жана жогоруда айтканыбыздай бир канча нерсеге токтоло кетиш керек. Эң биринчиси, карызыны алып, аны жумшагандан кийин анан билсе дейт. Ал эми эгерде карызыны колуна алып жаткан кезде билсечи, карызын колуна алып жаткан кезде билип, бирок кайтарбай турган болсо, кийин талашсыз кайра кайтарууга укугу калбай калат. Бул жерде Абу Ханифа дагы, шакирттери дагы бардыгы бир добуштан колуна акчаны алып аткан кезде билип кайтарбаса, кайра кайтарууга укугу жок деп бир добуштан айтышкан. Бардыгы бир пикирде. Ал эми эгерде колуна алган кезде билбеди, бирок жумшаштан алын, аны башка жака иштетип ийүүдөн алдын биле турган болсо, билсе, билип, жумшап ийүүдөн алдын билип, аны талап кылса, мага өзүмдүн эмне кайтарып бергиле десе, жана ала турган болсо колуна, ал колундагы нерсе эмне болуп турат? Аманат болуп турат. Жанагы мурун алган дирхамдарды кайтарып бергенге чейин дейт. Кыскасы, эмнекен, эгерде жумшаштан мурун билип талап кылса, колуна алган акчасы аманат болот. Кайсы убакка чейин? Зуюфтарды кайтарып бергенге чейин. Зуюфтарды кайтарып берди, ана мунун несине өтөт? Колуна өзүнүн акысын алган болуп эсептелет. Эми аны иштетсе болот дейт. Кыскасы, Абу Ханифанын көз карашы боюнча эмне дедик? Эч нерсени кайра кайтарып алууга укугу жок экен дедик. Бирок эки имамдын көз карашы боюнча, Абу Юсуф жана имам Мухаммадтын көз карашы боюнча, жанагы зуюфту иштетип ийгенден кийин кайра ошол сыяктуу зуюфту кайтарып берип, өзүнүн таза сапаттуу болгон жанагы жият дирхамдарын кайра эмне кылат? Алат дейт. Китепте байкаганыбыздай, бул жерде имам Мухаммад рахматулла алейхини Абу Юсуфтун пикириде деп келтирген. Бирок кээ бир китептерде, башка китептерде имам Мухаммад рахматулла алейхи Абу Ханифа менен пикирлеш бул маселеде. Абу Юсуф менен эмес, Абу Ханифа менен пикирлеш экендиги айтылган. Ва ман рахана абдайни би алфин фaqada hissata ahadihima lam yakun lahu ay yaqbidahu hatta yuaddiya baqiyad dayni. Demek kimde kim эки кулду 1000 сомдун ордуна күрөгө койсо, залогко койсо. Мисалыга мен Айдар шейхтен 1000 сом акча алып, эки кулду барымтага койдум. Фaqada hissata ahadihima. Анан ошол эки кулдун экөөнүн биринин үлүшүнүн эмне кылдым? Төлөдүм. Айталы эки кул 500 сомдон дейли. 500 сомдон экен 500 сомду берсем, ошол 500 сомду кулду мен колума кайра алууга эмнем жок, укугум жок дейт. Карыздын калганын төлө бербейинче. Кыскасы, карызды толук төлө бербейинче мен жанагы эки кулдун биринин үлүшүнү төлөдүм. Эми ошол кулду кайтарып бере бериңиз дегенге менин эмнем жок, укугум жок болуп калат. Эмне себептен укугум жок? Себеби жанагы эки кулду мен эмне кылдым? Толук карыздын барабарына эмнеге койдум? Барымтага койгонмун. Андыктан жанагы эки кул жанагы 1000 сомдун ар бир тыйынынын барабарында эмнеге болот? Күрөдө болуп эсептелет. Ошол 1000 сомду мен толук төлөп бербейинче эки кулду бирин дагы алганга эмнем жок, укугум жок болуп калат. وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما في بيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة. Koderi rahmetullahi aleyhi aytты. Эгерде rohin, кайра башыдан бир эсиңиздерге салып кетейин, rohin деп бул карыз алган адам, күрөгө коюучу адамды айтат. Муртахин деп карыз берген адам, барымтага алуучу адамды айтат. Эсиңизден чыгарбаңыздар. Ушул терминдерди биз кайра карыздар, карыз берүүчү деп которуп отурбайлы. Рохин десе билиңиз, карызга бир нерсени алып, ордуга эмне койгон? Барымта койгон адамды айтат. Муртахин деп барымта карыз берип, барымта алган адамды айтат. Кыскасы, Кодир рахматуллахи алейхи эмне дейт? Эгерде рохин муртахинди, же адилеттүү кишини, же башка бир кишини карызды төлөй турган учур келген кезде күрөнү саткын, күрөгө коюлган буюмду саткын деп өкүл кылса болот. Мени менен Айдар шейхтин ортосунда соода болду да. Мен эмне кылдым? Мына телефонду күрөгө коюп, Айдар шейхтен 1000 сом карызга алдым. Бирок карызды не дедим? 3 айдан кийин төлөп берем дегем. Эми 3 ай келип калды.
Мына ошо 3 ай келип калганда менде акчам жок. Айдар шейхке мен 1000 сом төлөй албай жатам да. Ошол учурда мен Айдар шейхти өзүнү сатып акчаңызды чыгарып алыңыз десем, же эгерде бир адилеттүү кишинин колуна койгон болсок, мурунку сабакта айтылгандай, аны сен сатыңыз дей турган болсок, же үчүнчү да бир жакты ошол күрөнү барып сатыңыз десек эмне экен? Болот. Ушул нерсеге шарият эмне берет? Рухсат берет. Бул нерсе мүмкүн. Эмне үчүн мүмкүн? Себеби мен өзүмдүн байлыгымды, мен өзүмдүн менчигим болгон буюмду сатууга өкүл кылып атам. Бул менин менчигим да, меники бул. Меники болгондуктан мен муну сатууга эмне кылам? Өкүл кылууга укугум бар. Каалаган адамды, мындай ошолда сатыкты билген адам, каалаган адамды өкүл кылууга эмнем бар? Укугум бар. Fa in shuritatil wakalatu fi aqdir rahni falaysa lirrahini azluhu anha. Fa in azalahu lam yanazil. Андыктан эгерде күрө келишимин, барымтага коюм келишимин сүйлөшүп аткан кезде, макулдашып аткан кезде өкүлдүк шарт кылынган болсо, паланчы сатат деп, же муртахин сиз сатасыз, же адилеттүү киши сатат, же паланчы сатат деп өкүлдүк шарт кылынган болсо, кийин ал өкүлдү жанагы рохин иштен өкүлдүктөн бошотууга укугу калбай калат. Эгер бошотса дагы ал не болбойт? Иштен бошобойт, ал кадимкидей өкүл болуп кала берет, убакыты келгенге чейин. Убакыты келген кезде жанагы буюмду сатат, акчасын төлөп берет, ана ашыкчасы боло турган болсо рохинге кайтарып берет, анан кийин өкүлдүктөн бул киши эмне болот? Бошойт. Эмне үчүн мындай? Себеби келишимди түзүп аткан кезде шарт кылынган нерсе бул ошол келишимдин сыпаттарынан болгон бир сыпатка айланат дейт. Жана ошол келишимдин бир акысы болуп калат. Бул жерде акысы болуп калгандыктан жанагы муртахиннин акысы дагы ага өзүнүн таасирин эме болот? Тийгизе баштайт. Муртахиндин дагы укугу бар болот ал жерде. Акысы бар болуп калат. Ошондуктан бул өзү алдынча ал укукту жоюуга эмнеси жок? Укугу жок. Себеби бул нерсени өкүлдүктү жоёюн десе, ал муртахиндин акысын дагы түшүргөн, минус кылган болуп эсептелет. Мындай кылууга эмнеси жок экен? Укугу калбай калат. Ошондуктан эгерде келишим түзгөн кезде вакил паланчы өкүл болуп, жанагы убакыты келгенде жанагы күрөнү сатат деп айтылат, айтуу шарт кылынган болсо, кийин эмне экен? Аны иштен кетирүүгө эмнеси жок? Укук калбай калат. Wa in mata rahinu lam yanazil aydan. Эгерде рохин өлсө, дагы жанагы өкүл кылынган киши иштен не болбойт? Вакилдиктен кетпейт. Ал кадимкидей вакил болуп эсептелет, жанагы убакыт бүткөнгө чейин. Убакыт бүттү, анан сатат да жанагы ишти акырына чыгарып туруп, анан өкүлдүктөн бошоп кетет. Walil murtahini ay yutaliba rahina bidaynihi wa yahbisahu bih. Murtahinnin укугу бар, рохинди ошол карзы себебиден эмне кылууга? Карзыны талап кылууга. Муртахиндин 100% укугу бар. Эмне кылууга? Карзын рохинден талап кылууга. Вакыты келген кезде, жанагы мисалга Айдар шейх келип, менден эми таксырым, мөөнөт келди, келиңиз эми мен карзымды төлөп бериңиз деп талап кылууга укуктуу. Ва яхбисаху бих. Эгерде мен мүмкүнчүлүгүм болуп туруп төлөбөй турган болсом, мени туткунга салууга дагы укугу бар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Маталул гани зулмун." Маталул гани зулмун. Бай кишинин, тактап айтканда, карызын төлөөгө мүмкүнчүлүгү бар болгон кишинин карзын төлөбөй кечиктирүүсү бул зулум болуп эсептелет. Кээ бир китептерде лийюл важиди деп келет да. Лийюл важиди зулмун деп келет. Бар болгон, колунда бар болгон адамдын жанагы баш тартып, карзын төлөбөй эки жака качып жүргөндүгү бул зулум болуп эсептелет. Мына ушул зулуму кылган зулумунун жазасы катарында ал кишини туткунга салдырууга эмнеси бар экен? Укугу бар. 100% укугу бар ошондой кылууга. Wa in kana ar-rahnu fi yadihi falaysa alayhi ay yumakkinahu min bay'ihi hatta yaqbida ad-dayna min thamanihi. Qodiri rahmatullohi alayhi aytdı. Эгерде rahn murtahinnin kolunda bolsa, rohinge аны сатууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө милдеттүү эмес dedi. Карызыны жанагы раханга коюлган буюмдун акчасынан чыгарып албайынча, колуна албайынча. Мындайча айтканда, мен
Мына телефонду Айдар Шейхке күрөгө койгон болсом, күрө Айдар Шейхтин колунда болсо, келиңиз мен сатайын десем, Айдар Шейх жок сатпайсыз. Качан сатасыз? Эгерде ушуну сатып акчасын мага берсеңиз, анан мен сизге сатууга руксат берем дегенге Айдар Шейхтин эмнеси бар экен? Укугу бар болот. 100% укугу бар. Ne üçün? Sebebi rahannın hükmü emne dese, karzı төлөгөнгө чейин аны кармап туруу. Карыз төлөнгөнгө чейин аны кармап турууга, муртахинин кармап турууга укугу бар. Эгерде карзыны төлөсө, ошондо укугу калбай калат. Fa iza qadahu dayna qila sallimil rahna ilayh. Качан рохин муртахинге карызын төлөсө, анан муртахинге эмне дейилет? Эми сиз раханды, күрөгө коюлган буюмду кайтарып бериңиз деп ага буйрук берилет. Wa iza ba'a rahinu ar-rahna bighayri izni al-murtahini fal-bay'u mawqufun. Fa in ajazahu al-murtahinu jaza wa in qadahu ar-rahinu daynahu jaza. Süйлөмдү биринчи сөзмө сөз которуп алалы, андан кийин süйлөмдүн ичинде бир нерсеге сиздердин назарыңыздарды буруп кетейин. Эгерде рохин муртахинден руксатсыз күрөгө коюлган буюмду сатса, бул сатуусу эмне болот? Мавкуф болот. Көз каранды болуп токтоп турат. Эмнеге көз каранды болот? Муртахиндин руксатына, же болбосом рохиндин карызды төлөөсүнө. Эки нерсенин бири табылса жетиштүү болот. Же муртахин руксат берет, же болбосом рохин карзын төлөйт. Мына ошондо соода кайра дурус болуп калат. Эми эмне үчүн бул соода жанагы эки нерсенин бирине көз каранды болот, дурус болуусу? Себеби бул жерде муртахиндин акы бар. Муртахиндин акысыны анын ыраазычылыгын менен гана түшүрүүгө рохиндин укугу бар. Анын руксатсыз анын акысыны түшүрүүгө эмнеси жок, укугу жок болуп калат. Бул бир. Экинчи маселе, эгерде ушул жерде муртахин руксат бербей турган болсо, муртахин руксат бербей бул сооданы кайра жойсо, бул соода эмне болот экен? Жоюлуп кетет бир риваятта. Бир риваятта бул соода жана үчүнчү жакка саткандыгы как будто сатпагандай болуп жоюлуп кетет. Ошондуктан кийин карасаңыз, мен азыр мисал менен түшүндүрөйүн да, мен мунаны күрөгө койдум эле Алиге. Али эмне кылды? Алиден руксатсыз муну саттым. Сатканда кийин бул соода эмне? Алинин ыраазычылыгына көз каранды эле. Али руксат бербеди. Да анан сооданы эмне кылды? Жойду. Мен ыраазы эмесмин деп сооданы эмне кылды? Жойсо, эмне болот да? Бир риваятта ушул менен жанагы кийинки бир кишиге саткандыгым ошонун ортосундагы соода жоюлуп кетет. Эми жоюлуп кеткенден кийин мен карызымды төлөдүм да жанагы күрө маселесин чечтим. Чечкенимден кийин жанагы үчүнчү жакка саткан киши келип алып туруп, мунаны мен колумдан алууга, аны мен сатып алган эдем деп айтууга укугу калбай калат. Бул бир риваят. Биринчи риваятта эмне дедик? Сооданы жойсо жоюлуп кетет, бузулат. Бузулгандыктан муштаринин укугу калбай калат бул жерде. Бирок экинчи риваятта соода бузулбайт дейт. Соода бузулбайт. Андыктан муштари эмне кылат? Менден сатып алган адам күтөт. Мен жана карзымды берип, муртахинге берип кутулганга чейин не кылат? Күтүп турат. Күтүп турат. Же болбосом казыятка бул маселени көтөрөт да, анан казы менен анын ортосундагы сооданы эмне кылат? Мен тапшыра албагандыктан, жана сатылган буюмдага тапшыра албай жатам да. Ошонун үчүн себебинен не кылат? Жоюп салат. Мына ушул экинчи пикирге аалымдарыбыз эмне берген? Сахих деп айтышат. Эмне экен? Соода жоюлбайт, ушуну туура дешкен. Эми сиздердин назарыңыздарды бура турган маселе бул сүйлөмдө. Мына жерде ибараны карасаңыздар, fa in ajazahul murtahinu jaza wa in qadahu rahinu daynahu jaza дейт. Кээ бир китептерде ау деген келген. Экөөнүн бири табылыш керек. Же муртахинин рухсаты керек, же болбосом карзыны төлөш керек. Ошондо жанагы соода кайра эмнеге айланып кетет? Дурус соодага айланып кетет. Сахих соода болуп кетет. Экөөнүн бири табылса. А бул сүйлөмдө жана деп келип атат да. Ошон үчүн тиги ау деп келген сүйлөм бул жерде эмне болуп калат? Туурараак болуп кетет. Wa in ataqa ar-rahinu abda ar-rahni bighayri izni al-murtahini nafaza itquhu. Эгерде рохин күрөгө койгон кулуну муртахинден рухсатсыз азат кылып ийсе, азат болот. Мисалга мен Айдар Шейхтен 10 000 сом акча алып, менде кулум бар эле, ошол кулумду барымтага койдум.
Кийин Айдар шейхтен карзыны төлөштөн мурун эле, төлөбөй туруп эле мен ошол кулду азат кылсам эмне экен? Азат болуп кетет. Эмне үчүн азат болот? Себеби ан менин мүлкүм, мен ал өзүм мүлкүмдү азат кылууга эмнем бар? Укугум бар. Менин азат кылуум башканын рухсатынан эмес, көз каранды эмес. Бирок бул жерде экинчи жак келип атпайбы? Айдар шейхтин маселеси эмне болуп калды? Мен эми азат кылдым, ал азат болуп кетти. Айдар шейх менин акчамды менден аласасын кантип өндүрүп алат? Деген маселе келет. Аны китептин ээси төмөнкүчө жооп берет. Fa in kana rahinu musiran wa ad-daynu halan tuliba bi ada'i ad-dayn. Эми эгерде дейт азат кылгандан кийин ал азат болду. Эгерде рохин мен мусир бай болсом дегенде жанагы Айдар шейхтин акчасын төлөй турган менде акча болсо, анан карызыбыз дагы насия эмес, нак карыз боло турган болсо, тулиба би ада'i ad-dayn. Дароо Айдар шейх менин акчамды төлөп бериңиз деп талап кылат. Менден талап кылууга 100% укугу бар, талап кылып алат. Wa in kana muajjalan akhadha minhu qimatal abdi faju'ilat rahnan makanahu hatta yahilla ad-daynu. Ал эми эгерде менен Айдар шейхтин ортосундагы карыз насия карыз болсо, мен 6 айдан кийин берем деп алган болсом, анда мен кулду азат кылдым, ал азат болот. Кулдун баасын Айдар шейх менден алат да кайра жанагы кулдун ордуна күрө катарында коюп коет. Карзы төлөй турган убакыт келгенге чейин. Ошол убакытка чейин ал туруп турат. Карзы төлөй турган убакыт келди. Эгерде анын карзынын жынсынан болсо, экөө бир нерсе болсо, мисалы 10 000 болсо, 10 000 боло турган болсо, ошону алып коет. Эгерде жынсынан башка боло турган болсо, мисалга мен кулду койгон эдим, дирхам акча карызга алган деп. Кайра дирхамды барымтага койгодум. Айталы будайды жана баалап туруп, кулду баалап туруп, ошонун өлчөмүндө будай койгон болсом, будайды сатылып туруп, андан кийин мунун карзыны не кылып алат, өзүн өндүрүп чыгарып алат дейт. Wa in kana mu'siran istas'al abdu fi qimatihi faqada bihi ad-dayna thumma yarji'u al-abdu ala al-mawla. Ал эми эгерде мен кедей болсомчу, мен Айдар шейхтин акчасын төлөй турган акчам жок болсо, анда кул өзүнүн баасына иште берет дейт. Өзүнүн баасына дегенден максат бул жерде алымдарыбыз айтат. Баасы азбы же карыз азбы? Кимиси аз болсо ошого ылайыктуу иште берет да, иштеп төлөйт да, карзы төлөп, кийин кожоюндан кайра жанагы акчаны эмне кылып алат? Өндүрүп алат дейт. Себеби бул киши кожоюнун карзыны төлөдү. Муну өз инициативасы менен эмес, бул жакшылык кылайын, бир садака кылайын деген максатта эмес, бул айласыздыктан ушуну төлөп берди. Ошондуктан кайра кожоюндан кайра кайтарып алууга 100% эмнеси бар, укугу бар болот. Wa kazalika in istahlaka ar-rahinu rahna. Ошол сыяктуу эле, жокорудагы сыяктуу эле дейт. Эгерде рохин рахынды жок кылса, атайын күрөгө койгон буюмду рохин жокко кыла турган болсо, анда жокорудагы да эле маселе болот. Эгерде карызы нак боло турган болсо, дароо карыз берген адам муртахин талап кылат. Эгерде насия болсо, баасын алып күрөгө коюп коет, убакыт келгенге чейин, убакыт келди, анан сатат да өзүнүн эмне кылат? Өзүнүн карзыны өндүрүп алат. Wa in istahlakahu ajnabiyyun fal murtahinu huwa al-khasmu fi tadminihi fayakhudhu al-qimata fayakunu al-qimatu rahnan fi yadihi. Ал эми эгерде бөтөн киши, рохин да эмес, муртахин да эмес, бир жат киши күрөгө коюлган буюмду жок кылды. Мисалга телефон күрөгө коюлган эди, жанагы киши алды да урдап алып барып талкалап сындырды да кийин колго түштү деп коелу. Колго түшсө, анда аны төлөтүүдө ким неме болот? Араздашуучу ким болот? Муртахин болот. Муртахин барып жанагы кишини эмне кылыш керек? Талап кылып төлөттүрүш керек. Кантип төлөтөт? Анын баасыны алат да кайра күрө катарында колунда сактайт. Кийин убакыты келген кезде жанагы эгер акчасын алган болсо, бул акча берип акчага болсо, өзүнүн акысын алган болуп эсептеле берет. Эгерде башка бир буюмду алган болсо, анын баасы катарында. Аны сатат да өзүнүн акчасын чыгарып алат, акчасы болсо кайтарып берет. Кеми болсо толуктап алат дегенди эле түшүнүк. Wa jinayatu ar-rahini ala ar-rahni madmunatun. Wa jinayatu ar-rahini ala ar-rahni madmunatun. Эгерде рохин рахынга кандайдыр бир зыян жеткирген болсо, анын кемчилигин не кылат? Толукта берет. Ордуна коюш керек болот. Мисалга,
Men aytалы mына telefondu aldım da kürege koygondum. Kayra ушуну сындырдым, экранын сындырып койдум. Кемчилик пайда болду да. Мына ошол экранын кемчилигин эмне кылышым керек? Мен кайра толукташым керек. Мен анын баасына коюп толуктайынбы, 1,5 миң болсо, мисалы экран 1,5 миң коюп толуктайынбы, кыскасы ушуну мен толуктап беришим керек болуп калат. Бирок важинаятул муртахини алейхи тусқиту минад-дайни биқадариха. Ал эми эгерде муртахин зыян бере турган болсо күлөгө коюлган нерсеге, анда карызыдан ошол зыянга жараша минус болот. Мисалыга, мен Айдар Шейхтен 10 миң сом акча алып, телефонду 10 миң сомдук телефонду барымтага койдум. Анан Айдар Шейх мунун экранын сындырып койду. Экраны үчүн бизде базарда канча сом минус болот? 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миң да. Телефондун сапатына жараша болуш керек деп ойлойм. 1,5 миң дейли. 1,5 миң зыян жеткирди. Карыздан 1,5 миң минус болот. Анан кийин мен карызды төлөгөндө канча төлөп коем? 8,5 миң берем да телефонду алып кете берем. Ушундай эреже. Не үчүн? Себеби Айдар Шейх менин буюмумду талкалап сындырып койду. Андыктан ал төлөп берүүгө жооптуу болот. Эми кантип төлөйт десе, жанагы карыздан да минус кылып коесуз, болду. Кутулат. Wa jinayatur rahni ala rohini wa ala al-murtahini wa ala malihima hadarun. Күрөгө коюлган нерсе рохинге зыян берсе, же муртахинге зыян берсе, же алардын бир мал мүлктөрүнө зыян бере турган болсо, ал не кылат экен? Эчтеке эске алынбайт, эч нерсе не минус кылбайт. Шариятта ал эске алынбай турган, эйтибарга алынбай турган нерсе болот. Эгерде рахынын күрөгө коюлган нерсенин рохинге, муртахинге, булардын мал мүлктөрүнө зыян берүүсү шариятта эске алынбайт. Тактап айтканда эч нерсени кемитпейт да, кошпойт да, эчтекеге жооптуу эмес. Бирок шарты эмне? Шарты өч милдет боло турган кылмыш кылбаш керек. Малына хатоан адашып туруп зыян бере турган болсо, акча милдет болот да, ошондо эчтеке милдет болбой калат. Бирок эгерде атайын зыян бере турган болсо, анда өч алынат. Өч алуу милдет болуп калат. Өч алуу милдет болот да, анан өч алыныш керек болуп калат жанагы кулдан. Wa ujratul bayti allazi yuhfazu fihi ar-rahnu 'ala al-murtahini. Wa ujratu bayti allazi yuhfazu fihi ar-rahnu 'ala al-murtahini. Wa ujratu ar-ra'i 'ala ar-rahini wa nafaqatu ar-rahni 'ala ar-rahini. Бұл сүйлемді которудан мұрын сіздерді бір ережеге көңіліңіздерді бұрайын. Ереже бойынша, ереже мындай. Рахындың қалуысына, болып тұруысына, пайдасына мұқтаж бола тұрған нәрселердің қамсыз қылу бұл рохиннің мойнына милдет болады. Аны сақтауға, аны қайтарып берүүгө тиешелүү нәрселер муртахинге милдет болады. Эми ошого жараша бул сүйлөм которулат. Караңыздар. Ва ужратул байти лази юхфазу фихи рахну алал муртахин. Күрөгө коюлган буюмду сактала турган үйдүн акысыны муртахин төлөп берет. Эмне үчүн? Жана жокорда айтканымдай, эмне дедик? Сактоого муктаж боло турган, кайтарып берүүгө муктаж боло турган нерселер кимдин мойнунда? Муртахиндин дедик. Эми эгерде кайтарууга койчу алып кайтарууга муктаж боло турган болсо, анда аны ким төлөп берет экен? Рохин төлөп берет. Койчунун акысыны рохин төлөп берет. Күрөгө коюлган буюм жеген нерсе, мисалга мал боло турган болсо, же кул, же күң боло турган болсо, жеп ичиш керек да. Анын тамак ашын дагы рохин төлөп берет. Себеби аны жашоону улантуу үчүн сактап калуу бул кимдин жоопкерчилигинде? Рохиндин жоопкерчилигинде. Ошондуктан рохин төлөп берет дейт. وَنَمَاؤُهُ لِلرَّهِنِ فَيَكُونُ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ وَنَمَاؤُهُ لِلرَّهِنِ Күрөгө коюлган буюм көбөйүүсү, өсүүсү, мисалга даракты күрөгө койгондо мөмөлөдү. Койду бергенде кой тууп койду. Күңдү бергенде күң төрөдү. Бул өстү, ал да эле кимдики болот? Рохиндики болот. Күрөгө коюучунуку болот да, ал негизги күрөгө коюлган нерсе менен чогуу ага ээрчип, ал дагы не болот? Күрө болуп турат. Бирок түптүз күрө эмес, тигиге ээрчип туруп күрө болот. Fa in halaka an-namau halaka bi ghayri shay'in. Андыктан эгерде
Kokustan janagı koşumça bolgon nerse, artkan nerse jok bola turgan bolsa, eçteke minus bolboyt karızdan. Misalga men Aydar Şeyh'ten 10.000 so'm akçalı bir koydu berdim dedi. Anan koy Aydar Şeyh'in uyuna tuup koydu. Al kozudagın koydagın meniki. Mına oşol kozu öle turgan bolsa, janagı 10.000 so'm Aydar Şeyh maga bergen akçadan eç nerse kemitilbeyt. Kayra oşol murunku boydan turgan bolot. Men 10.000 so'mdu berip koyumdu emne kılam keyin alışım kerek bolot. Wa in halakal aslu wa baqiyan namau iftakkahu rahinu bi hissatihi. Alemi eger teskerisince negizgi külöge koygon nerse ölsö. Misalga koy öldü de janakı misalda. Da neme kalıp ketse, jana kozu kalıp ketse, anda rohin men karızdar adam oşol kozunun bağısın töle berip durup janagı rahın kelişimini emne kılam joyamın. Karızdan ne olam kutulamın. Kantip berişim kerek em birok. Kantip men bağlaşım kerek. Kozunun bağısını kanday kılabız, koydun bağısını kanday kılabız, kança berişim kerek dese, kiteptin жазуучусу mintip aytat. Wa yuqassamu ad-daynu ala qimati rahni yawmal qabd wa ala qimati an-nama yawmal fikak. Fama asaba al-asla saqata min ad-dayni bi qadarihi wa ma asaba an-nama iftakkahu rahinu bih. Karızdı kürönü kolga algan, kürö kelişimi tüzülgön kündögü bağga bölöbüz. Jana karızdı emnege bölöbüz? Janagı koşumça bolgon kozunun bağısına bölöbüz deydi. Neme çeçeyin degen maselenin çeçe turgan gün, karızdı tölöy turgan gün kelgen kezde kozunu bağlayız. Ve oşo kozunun bağısıga emneni karızdı agadagın bölöbüz. Emi uşul jerde negizginin tuşuna barabarına kelgen akça tüşöt, minus bolot da kalgan janagı kozunun tuşuna kelgen akça menen ne kılam men tölöyüm da kozunun akısını tölöp durup kürönü ne kılam kürö kelişimini joyamın emi. Büttü karızыбызdan kutulgan bolup çetişebиз emi ошол жерде. Kantip misalıga men Aydar Şeyh'ke 1000 so'm karızga alıp 1000 dirham. 1000 dirhamga tete olgon bir küngdü emne koydum küröge koydum. Mına ошол küng Aydar Şeyh'tin uyuna bargandan keyin koş boylu eken töröp koydu da. Töröp koydu. Balanın bağısı da deyli 1000 so'm boldu. Şunday toluk bir jakşı bala töröptür. Küçtүү bala. 1000 so'mduk boldu da, şunday jakşı bala törödü. Emne kılabız? Enesi öldü. Bala kaldı. Emi karızdı enesine dagın, janagı balasına dagın bölöbüz. Karız küröge koygon küngün bağısı kança ele? 1000 so'm ele. 1000'ge böldük 1 ülüş. Balasının dagın bağısı karızdı emi çetişe turgan gün kelgen kezde balanın dagın bağısı emne bolup jatat? 1000 so'm 1000 bolup jatat. 1. Значит, 1000'di teң ortada ne kılabız? 2'ge bölöbüz. 500'ü enesinin tuşunda bolup kaldı, 500'ü balasının. Enesinin şudağı 500 so'm minus bolot, 500 so'm berебиz da karızdan kutulup janagı küngün balasını alıp ketebиz. Birok bul masele kaçan egerde uşun bağısı ösüp ketpese. Al emi eger bağısı ösüp kete turgan bolsoç. Janakıdayda misalda koydum misal bereli, adamda misal berbey. Koydum misal bere turgan bolsok, kozunun bağısı ösüp ketti. Karızdı tölöy turgan gün kelgenge çeyin kozunun bağısı ösüp ketti. Enesinden birese kımbat bolup ketti. 1000 so'mduk ele 2000 so'mduk kozu bolup ketti bu. Emne kılabız? Kayra ele janakıday bölöbüz, birok bölүү bul jerde kişine başkaçarak bolup ketedi. Karasanız 1000'di 1000'ge bölgöndө 1 bolot. 1000'di janagı 2000'ge bölgöndö 2 ülüş bolup kalat. 2 ülüş bolot. Emi bul degen sözdün manisi janagı karız 3'tön aslasan bolup kaldı deydi. Aslas degeni 3'tön 2'si kozu tarapta bolup kaldı, 3'tön 1'i koy tarapta bolup kaldı. Koydun akısı tüşöt. Koydun akısı 3'tön 1 bölügü tüşöt. Janagı 1000 so'mdun 333 so'mu tüşöt. 666 so'mdu tölöp durup karızda ne kılabız? Janagı kürö maselesini çeçebиz da kozunu alıp ketemin. Ошондой. Бул жерде төмөнгө дагы түшүп кетиши мүмкүн. Kozunun bağısı enesinin bağısından tömön bolup ketişi dagы мүмкүн. Misalıga koydun bağısı 1000 so'm, kozunun bağısı 500 so'm bolup kalışı мүмкүn. Bul жерде ушул жанакы маселенин тескериси болуп калат. Enesi ölgөн кезде kozu kaldı da
Qanday qilamiz? Janqimasa teskarisi 3'ten 2'si enesi tarafta, 3'ten 1'i balası tarafta olup kaldı. Qozu tarafta olup kaldı. Emi 666 so'm minus bo'lib, 333 so'm berebizda. Nemeni chetib ketamiz, qozini olib ketamiz. Qarzdan da qutuldik. Hech kimga alasa beresiz qalbay qiladi. Mana ushul tarzda emne qilsang, chetsangiz bo'ladi. Ushul yerda savog'imizni to'xtatoli. Alloh taolo rozi bo'lsin. Xudoy taolam barlig'imizga iymonli yashov bersin. Amin ya rabbal alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.